Жалпы республикалык тестирлөөдө эң көп келүүчү эсептер, бөлчөктөр 3-бөлүк. Салам достор, бүгүн биз ушуга окшогон эсептерди карайбыз, алардын баардыгы салыштыруу жана бөлчөк. Анда эмесе баштайлы. Биринчи эсеп. Бизде ушундай туйутма менен 5 деген санды салыштыруу берилиптир. Аны кантип салыштыруу керек? Жогоруда бизде шарт берилген. Ушундай бөлчөктөрдүн мааниси берилген. Демек биз бул жактагы туйутманы ушул бөлчөктөргө окшоштуруп түзүп жазып алышыбыз керек. Эң алгач бул туйутманын алымдарын ушу бөлчөктөргө окшош кылып ажыраталы. Бул жерде өзүнчө бөлчөк кылып, а бул жагын өзүнчө бөлчөк кылып жазып алалы. Жазып алгандан кийин эми бөлчөктүн негизги эрежеси аркылуу бөлүмдөрүн бул жакта көрсөтүлгөн шартка жараша кылып оңдойлу. Бул жерде биринчи бөлчөктүн бөлүмүндө 2 бар. Бизде бул жерге 2-ни, а бул жерде 3 бар. Бул жерге 3-тү алып келишибиз керек. Ал үчүн бөлчөктүн негизги эрежесин колдонобуз. Ал бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Демек, бул жерде биз биринчи бөлчөккө 2-ни, экинчи бөлчөккө 3-тү көбөйтөбүз. Ушул түрдө кылып жазабыз. Андан кийин өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерде биринчи шартта көрсөтүлгөн бөлчөккө окшошуп калды. Эми аны өзүнчө бөлүп жазып алалы. Бөлүп жазып алгандан кийин бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле бул шарттагы бөлчөктүн дал өзүнө айланды. Эми анын ордуна санды жазсак болот. Ага санды жаздык. Бул жердеги жылдызчалар бул көбөйтүүнү билдирет. Эми аны жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жолу менен кошуп маанисин чыгарабыз. Бул жерде бизде 26-нан 5 барабар 5,5-тен 1 деген маани келип чыкты. Аны биз 5 плюс 5-тен 1 деп алсак болот. Эми ой жүгүртөлү. Биринчи колонкадагы маани 5 плюс 5-тен 1. Ал эми экинчи колонкадагы маани 5. Демек биринчи колонкадагы маани экинчи колонкадагы маанинен 5-тен 1ге чоң. Демек бул чоң болот. Экинчи эсепти карайлы. Бул жерде бизде ушундай шарт берилген жана бул эки колонканы салыштырышыбыз керек. Бизде бөлүмдөрү ар башка болгон 2 бөлчөк бар. Ошондуктан биз алардын бөлүмдөрүн барабарлоо үчүн бул жактан A'нын маанисин таап алабыз. Эгер кааласаңыздар B'нын маанисин да тапсаңыз болот, бирок азыр биз A'нын маанисин табалы. A барабар 3B бөлүнгөн 4кө барабар болот. Эмне үчүн? Анткени B бөлчөктүн бөлүмүндө барабардыктын бул жагына өткөндө бөлчөктүн алымына чыгат. A ушуга барабар. Эми A'нын ордуна бул бөлчөктү жазалы. Аны жазсак, ушундай түргө келет. Бул жерде окшошторду кыскарталы жана аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алалы. Бул жерде 4 бөлчөктүн алымына чыгат, ал эми B бөлчөктүн бөлүмүндө калат. Көргөнүңүздөрдөй, 2 окшош бөлчөк жана аларды кемитүү керек. Аларды кемиткенде жыйынтык 0-гө барабар болот. Анткени алар окшош. Демек бул 2 колонка бири-бирине барабар. Эми кийинки эсепти карайлы. Бул жерде эгер A оң жана бүтүн сан болсо, бул деген A 0дон чоң каалагандай бүтүн сан, бөлчөк сан эмес, бүтүн сан жана оң. Эми карайлы. Бул жерде демек анын өзүн жазып алалы. Жазып алгандан кийин бул жердеги ар бөлчөктү квадратка көтөрөлү. Аны жазганда 3-түн А-нчы даражасы жана 1-дин А-нчы даражасы болуп жазылат. 1-дин каалагандай даражасы 1ге барабар болгондуктан биз 1-дин А-нчы даражасын жазбай койсок да болот. Бул түрдө жазсак болот. Эми бир аз ой жүгүртөлү. Бул жерде 3-түн А-нчы даражасы дейт. А оң жана бүтүн сан. Ал 0го барабар эмес, 0дон чоң. Ошондуктан эгерде бул А чексизге умтулса, плюс чексизге умтулса, бөлчөктүн мааниси 0го умтулат. Анткени бул А чексизге умтулганда 3 дагы 3-түн чексизинчи даражасы дагы чексизге умтулат. Каалагандай бүтүн санды чексизге бөлсөк, ал сан 0го умтулат. Демек, бул бөлчөк барган сайын 0го умтула берет, барган сайын кичирейет. Ал эми бул сан 0,5ке барабар, 1ге барабар эмес.
Эми карайлы. Бул жерде биз A'нын эң кичине маанисин алалы. Ал 1ге барабар. Аны 1ди биз жазбай эле койсок болот. 3дөн 1 плюс 2ден 1 барабар 6нан 5. Бул 6нан 5 1ден кичине сан. Анткени бөлчөктүн бөлүмү алымындан чоң. Ошондуктан бул маани 1ден кичине. Биз азыр бул бөлчөктүн болушу мүмкүн болгон эң чоң маанисин карадык. Андан кийин бул бөлчөктүн мааниси кичирейип бара берет. Ошондуктан биздин бул эсепте 1 чоң. Эми кийинки эсепти карайлы. Бул жерде бизге шарт берилген. Эгерде А 0дон чоң, ал эми Б Адан чоң болсо, анда бул эки буйнтманы салыштыргыла. Ал үчүн биз аларды жазып алалы. Биринчисин жазалы. Эми аны иштейли. Бул жерге Ага 1ге жалпы орток бөлүм беребиз. Бул А. Андан кийин аны бөлчөк түрүндө кылып жазып алабыз. Бул Б минус Адан Ага барабар. Эми кийинки буйнтманы жазып алалы. Ал ушундай болот. Ага дагы жалпы орток бөлүм берип, бул түргө келтирип жазып алабыз. Эми алардын экөөнү бул жерге жазып алалы, түшүнүктүү болуш үчүн. Демек бизде алымдары бирдей болгон эки бөлчөк бар. Алардын бөлүмдөрү ар башка. Бөлчөктөрдүн эрежеси боюнча, эгер бөлчөктүн бөлүмү канчалык чоң болсо, ал бөлчөк ошончолук кичине болот. Демек бизде биринчи бөлчөктүн мааниси А, ал эми А өз учурунда Б'дан кичине. Демек Б чоң. Ошондуктан бул бөлчөктүн бөлүмү кичине, ошондуктан бул бөлчөк чоң болот. А бул бөлчөктүн бөлүмү чоң, ошондуктан бул бөлчөктүн мааниси кичине болот. Демек биринчи буйртма чоң. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Эгер сизде ЖРТга байланыштуу кызыктуу жана татаал эсептер бар болсо, мага Instagramдан жиберсеңиз болот. Instagramдын шилтемесин описаниядан жана комментарийден таба аласыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.